Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga shunday сонун болгон пончиктин рецептин көргөзөм. Бардык керектүү продуктыларды описанияга жазып калтырам. Эң биринчи эле абара жасайбыз. Сүттүн жарымын алып, дрожж жана 1 ложка сахар салып аралаштырып, жылуу жерге 10-15 мүнөт коюп коебуз. Ага чейин унду разрыхитель менен тузду салып аралаштырабыз. Сүт менен маргаринди жай отто жылытып, маргарин эриш керек. Эриген соң эритмеге сахарды, 2 жумуртканы кошуп баарын аралаштырабыз. Андан кийин абараны да кошуп аралаштырып кичине кое турабыз. Эми камыр жүрүбүз. Унга сүттү жана абараны коюп камыр кыла баштайбыз. Болгон камырды 1-1,5 саатка жылуу жерге ороп коебуз. Камыр ачкан соң бөлүктөргө бөлүп 10 мүнөт тыныктырабыз. Андан соң бирден алып жая баштайбыз. Мен үйдөгү кружка менен видеодогудай кылып басып тегерек форманы чыгарып алдым. Ичин болсо баклажканын капкагы менен алып алабыз. Газга майда асабыз. Майда жай отто кызытабыз. Пончикти дайым жай отто бышыруу керек. Болбосо ичи бышпай калышы мүмкүн. Бир-бирден салып, эки бетин кызарганча отто кармайбыз. Мынакей биздин пончиктерибиз бышып калды. Эми бышкан пончиктерге сахарный пудрадан сээп койсок болот. Жана дагы бир жолу бул бетине шоколадты кылып койсок да кызыктуу чыгат. Мен болсо ичиндеги тоголокторун өзүмчө бышырып ушундай калтырып койдум. Бир идишке суу коюп кайнатып алам. Шоколад болсо башка идишке салып кайнап жаткан суунун үстүнө коебуз. Шоколад эригенде анын пончиктерге малып баштайбыз. Шоколад катуу үчүн холодильникке сала турам. Андан кийин катыгандан кийин чыгарабыз. Мынакей ушинтип биздин пончиктерибиз даяр болуп калды. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Ал эми кызыктуураак болуш үчүн дагы шоколаддын үстүнө майда конфеттерди сээп койсоңуздар болот. Мынакей биздин рецептибиз ушу менен бүттү. Дагы да жаңы видеолорду көргүңүздөр келсе, подписка бөлүмүн басып, лайк басууну унутпаңыздар.